وتضحك على ظهري وتبكي في بطني. Men üstümde жүргөндө өзүңчө курсан болосуң. Курсан болуп жүрөсүң мен üstümde жүргөндө. А бирок менин астыма киргенде табики ыйлап каласың деп айтат. Жер бетинде жүргөндө курсан болуп жүрөбүз, бирок менин астыма киргенде, жердин астына киргенде ыйлап каласың деп айтат экен. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадиси бар. إن علمتم ما أعلم لضحكتم قليل ولا بكيتم كثير деген хадис бар. Аллах. Эгер силер мен билгенди билгениңерде, анда азыраак күлүп, көбүрөөк ыйлап калмаксыңар, ыйламаксыңар дейт Пайгамбар. Эгер мен билген нерсени билгениңерде, азыраак күлүп, азыраак жыргап, көбүрөөк ыйламаксыңар дейт Пайгамбар. Кээ бирлерден сурайсың да, мен ыйла десең, ыйлаш керек десең, неге ыйлайбыз дейт. Неге ыйлайбыз? Чындыгында бардыгыбыз айтабыз, неге ыйлайм дейсиз? Ыйлаган себеп таап берейинби сиздерге? Жана буга чейин дагы айттык бул нерсеничи. Ажекелерибиз, биздин Кыргызстандан барган ажекелер, ошол ажыга барганда дагы 60-ка 70-ке чыккан аксакалдар барып Куран окушту билбей, Куранды ачып, даже кээ бирлер ачыштан уялат. Себеп Куранды тескери кармап алып уят болбойн деп. Өмүрүндө Куран кармап көргөн эмес. Кармайт, кайра карап туруп, кайра коюп коет ал Курандычы. Мына сизге ыйлаган себеп, сиз ошол Куранды окуй албагандыгыңыз себептүү ыйлаңыз да. Сиз пайгамбардын үммөтүмүн деп туруп, бирок сиздин жашооңуз пайгамбардын жашоосундай болбогон үчүн ыйлаңыз. Сиз өзүңүздү күнөөлөрдөн тыя албай аткандыгыңызга ыйлаңыз. Сиз ата болдуңуз, керек болсо чоң ата болдуңуз, бирок Курандын арабча тамганын эмне экенин түшүнбөгөнүңүзгө ыйлаңыз. Мына сизге ыйлай турган нерсе. Айттык буга чейин дагы. Халид ибн Валид деген сахаба өткөн. Халид ибн Валид бул Сайфулла, Аллахтын кылычы деген наам алган. Ушул сахаба Куранды ачат экен да, Куранды кармап алып. Эгер менин Аллах жолу жихад мени тоспогондо, мен сени толук жатамакмын деп Куранды ачып алып ыйлайт экен ошол сахаба. А бизчи биз эмне кылып атабыз? Сиз ыйлаңыз. Ушундай биз динен кийинчи заман ушундай бир бардык нерсе бар, бирок Куран окуй албай атканыбызга ыйлаңыз. Кээ бирлерден айтсаң айтат да неме дейт. Эми биз Союз мезгилинде чоңоюп калганбыз. Союздун өткөнүнө 28 жыл болду. Эмне кылдыңыз 28 жылдан бери? Союзда чоңойгонбуз, башка шылтообуз жок. Бир шылтоо айтабыз, Союзда чоңоюп калганбыз. Биз силерге окшоп жаш болгон эмеспиз дейт. Союздан бери эмне кылдыңыз? Союз алгандан. Андан кийин дагы бир тамга болуп үйрөнгөн болсоңуз дагы, буга чейин Куранды толук окуп калат элеңиз. Кайда? Кең. Мына сизге ыйлаган себепчи. Жер айтат экен. Мен үстүмдө жүргөн мезгил